саламатсызбы? Бизге бүгүн кош келипсиз. Көптөн бери дайымыңыз жок болуп кетти, кайерде жүрөсүз? Эми маалымат каражат жагынан чыгып турбасаң, жоктой көрүнүп калат экенсиң. Мен жаңы келгенде баягы Кыргызстанды билбеген, эл тааныбаган чоң бир кемчилигим бар болчу. Ошону түзөп элден кичине маалымат пикир алайын деп мен аймактарды кыдырып жүрдүм. Эми 2 жолу шайлоо болуп бүттү. Элдин пейилине жараша парламент шайланды, президенттик бийлик шайланды. Аны эл өзүнүн пейилине жараша шайлаган бийликтин кызматын көрүш керек. Ошонун таасирин сезиш керек. Өзүм болсо мыйзам чегинде шайлабаганда чыктым. Анан элдин коомдун аң сезими көтөрүлүп деле чыга калып эле улам бир нерсени айта бергенде бүгүнкү туруксуздукту өзү эч качан орнотулбайт. Мыйзам чегинде чыккам, андан кийин ошо жана башынан баягы Москвада 24 жыл жашаган өзүмдүн кемчилигимди түптөп алайын. Акыл эси бар адам үй бүлө кургандан эле сезинет экен, ушу багалам депчи. Мамлекет башкаруу бул оңой эмес. Ошо өзүм мурда көрбөгөн Кыргызстандын аймагын көрөйүн деп, Кыргызстандын бүгүнкү 80% аймактарын алыс түпкү региондорун кыдырып чыктым. Бүгүнкү ошо Баткендин жана Орто Боз, Аксай жана Андижан анклавдары, Исмана, Кулунду, Чоң Алай, Ала Букка чейин баарын билип, өзүм көзүм менен сезип калдым. Эл менен жолугушууларды өткөздүм. Нарынды кыдырдым, Ат Баш Казарманга чейин. Ошол маалымат эртеңки күнү мен саясаттан туура чечим чыгарууна түрткү болоруна көзүм жетип турат. Азыркы жүргүзүп аткан жогорку жактагы бийликтери, азыркы парламенттик башкаруу сиздин жеке оюңузда туура деп ойлойсузбу? Кеп эми парламенттик президенттик эмес да, мен президенттик шайлоодон кийин как раз парламентке чакырып бир жыйынга катышып калгам. Анан ошол жерден азыркы эл өкүлдөрү да микрофондон сүйлөп калышты, ушу парламенттик башкаруу жыйынтык чыкпайт деп, талаш тартыш көп болуп атат, кайра президенттикке өтсөкпү деп. Мен ошондо айткам, 20 жыл президенттик башкарда баштап, же мамлекет байып, же көтөрүлүп кеткен жок. Эми парламенттик туура эмес деп кыйкырасыңар. Мыйзам сыйлаганды, ниет түзөгөндү, тартип орнотконду үйрөтсөк, мамлекет оңолот го депчи. Мына парламенттик башкаруу системасында өнүккөн мамлекеттер бар. Сингапурду көрүп атасыңар, Малайзия, тиги Турция мамлекеттери. Президенттик шайлоодо да ушул системада өнүккөн мамлекеттер бар. Качан гана мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, туруктуулук келген мамлекетте өнүгүү башаткысы кадам силтейт. Өзүңүз Кыргызстан бүт айдалып чыктым дейсиз. Бүгүн пресс-конференция берипсиз, кечээ Бишкекке. Негизги маселелер эмне жөнүндө бердиңиз? Мен өзүм алдын ала элге мындай боло турган оор маселенин түпкү маселесин көтөрөм да. Жаңыдан Москвадан келип атканда мен ушу Москвада туруп саясатка кирерде өзүм бир прогнозуну баа бергем. Азыркы саясий ал-акыбалдын деңгээлине жараша биринчи жолу парламенттик башкаруу системасын өтүп атканда бир да партия жеңбейт. 5-6 партиялык коалиция түзүлөт. 5-6 партия келет. Ошол 5-6 партия келген талаш тартыштын ичинде туруктуу иштей турган башкаруу системасы түптөлбөйт деп. Мен айтканым айткандай келди. Анан президенттик шайлоого катыштык. Шайлоо бүттү, элдин пейилине жараша жыйынтык чыкты. Анда экинчи жолу мен өзүмдүн көз карашымды саясатчы катары айткам. Азыркы күнү түптөлгөн президенттик бийликтин бутагынын астындагы, парламенттин астындагы маселе оппозиция болбойт, экономика деп. Эмне себептен айттым? Бизде көмүскө экономиканын деңгээли өтө катуу. Эгерде көмүскө экономика маселесин саясаттан чыгарып, казынага акча түшүү шартын, экономиканы түрткү боло турган маселесин чечпесек, биз эч качан өнүкпөйбүз. Айтканым айткандай келди. Жана биз менен мен айткандай түптөлгөн 5-6 партиянын өкмөтү 4 жыл алмашты. Улам алмашкан өкмөттүн жыйынтык чыкпайт. Экономиканын ал-акыбалын түшүнүп турасыңар. Мына ошол сыяктуу мына бүгүнкү күнү мен 3-чү жолу эртеңки келе турган чоң саясий прогноз катары өзүмдүн көз караш айттым. Биринчи маселе бул жана энергетик тараптан бизге кыйынчылыктар бар. Газ боюнча маселесин биз өзүбүз саясий деңгээлде чечим кабыл алып, Газпромго кол коюп бергенбиз. Экинчиси бүгүнкү күнү 3-июнь күнү жана америкалык коопсуздук войскалары 10 000 киши кетип атат. 10 000 солдат. Өзүм Афганистанда согушта болгом. Ошонун таасири эртеңки түштүк чек арасында чоң оор маселеге келип тагап коюшун сезип, ушул жөнүндө алдын ала чара көрбөсөк, эртеңки күнү коопсуздук маселеси кыйналат. Жанагы энергетикалык жактан да элдин нараачылыгы көбөйөт. Ошого кандай чечим кабыл алуу маселесин бүгүн пресс-конференцияда көтөрдүм. Сиз энергетика калыпчылыгы деп атат азыр. Энергетика
министри бир канча көтөрүү жаңы сыйнам сунуштап атат элге. Буга чейин алар жаңы бийликке келгенде канча жылга чейин көтөрүлбөйт дегенде бирок алар ал квотасынан атанды. Сиздин жеке оюңузда кандай ошо энергетиканы көтөргөн туурабы азыр буга жаңы? Энергетиканы көтөрүлөктү турду, ошо энергетиканын тарифинин жана себестоюусун эсептеп чыккан маселесин көтөрүш керек. Ошо энергетиканын бүгүнкү чыгып аткан жана кубаттуулугунун баасы канча эч ким айтпайт. Билбейт эч ким. Эми бул баягы экономикалык негизде эмес, ар кандай популизм негизинде айтылып аткан сөз. Качан гана ошо орусча айтканда методика расчета тарифтер деп коет. Ошону бир да аткаруу өкмөтү элге жарыялап аныктап билгизелек. Качан гана ушул баасы наркы аныкталса, эгерде ошону далилдеп мындан ары киреше түшө тургандай кылып баасын көтөрүп ошону энергетикалык тармакты кубаттандыруу маселесин элге сунуш кылганда гана көтөрсө болот. Ана ошону айтпай туруп эле бир күнү 1 сом эртең 2 сом деп берсек, жана элдин ичиндеги нараачылык көбөйүп саясий чоң оюндарга аралашып кетиши мүмкүн. Жыйынтыктын схемасы дагы иштеп атат дейт. Мисалга мурда ошондой жеткирүүчү компаниялар иштесе, азыр аны дагы көбөйтөбүз деп өткөндө энергетика министри. Анын негизи ошо ортомчу компаниялардын баштапкы көз алдынча алса жакшы болот деп ойлойсузбу, же ошо чыгыштын схемасын иштеген? Сиз туура айттыңыз, бул экономиканын стратегиялык багытындагы стратегия болгондон кийин энергетика албетте азыр мамлекет көз карасында катуу иштеп чыгып, жанагы ортокчул компаниялардын алып аткан кирешесин токтотуш керек. Болбосо бул коопсуздук маселесине да барабар, эртеңки казынага түшө турган маселени да экономиканын булагы жана ГЭСтен чыгып аткан кубаттуулукка счетчик коюп, анан распред бөлүп элге таратуу тармагында бир счетчик койсок, канча келип атат, канча кетип атат, эртеңки күнү маалыматы билинет. Тагдырга жараша саясий оюндарга ниети түз эмес адамдар аралашып, өзүнүн жеке кызы негизинде жанагындай сиз айткан ортокчул компаниялар киргизип койгон. Ошолордон кутулуш керек. Дагы бир чоң маселе азыр кыргыз газды $1 Россияга сатып жиберди. Азыркы президентке эмне үчүн эме кыласың десе, бизге кыргыз газ керекпи, же газ керекпи деди, бирок 15 апрелде Ошто газ өчүрүлгөн, бирок ошого чейин газ да жок, кыргыз газ да жок болуп атат. Бул эмнени жыйынтыгы деп ойлойсуз? Эгерде сатылган легиде сатылган туурабы кыргыз газды? Биз эми энергетикалык жактан, кубаттуулук жагынан көз каранды болгондуктан бизде нефть жок, газ жок. Мен эми президентти түшүнүп турам. Президент бул саясий жагынан ушуга мажбур болууга аргасыз. Бул жеринен мен эми туура дейм, анткени бул 23 жылдын ичинде келип чыккан жыйынтык, өз экономиканы өстүрө албай. Менин нараачылыгым эмнеде? Саясий чечими туура болгону менен ошонун долбоорун иштеп чыккан биздин аткаруу өкмөтү болот. Азыркы эле газдын келбей атканы бул маселе мурда да көтөрүлгөн да. Ошол Газпромго кеп наркында эмес, сатып атканда ошонун шартын тууралап, жанагы форс-мажордук бүгүнкүдөй газ келбей калган маселени катуу коюш керек болчу. Ошонун долбоорунун ичинде иштелип чыгыш керек болчу. Мен бүгүн берген пресс-конференция негизинде да айтып калдым. Эмне үчүн ошо иштелип чыккан өкмөттүн өкүлдөрү бүгүнкү эл арасына чыгып маалымат беришпейт? Эмне себептен ушуга бейкапарлык кылып, жанагындай газ долбоорун куруп коюшкан? Бул Россиянын да күнөөсү эмес, Кытайдын, биздин сабатсыздыктын күнөөсү. Ошол эле бүгүнкү отурган парламент өкүлдөрү азыркы өкмөттү түптөшкөн. Анан өзлөрү түптөгөн өкмөттүн кылган ишине чогуу биргелешип, жоопкерчилик албай эле, калп эле бири-бирине эле күнөө тагышып эле, мына биз жакшыбыз, тиги жаман экен деп, Данияга ошо ойдон эле калды да. Мына ушундай саясий оюндарды мен көрүп туруп, жок дегенде болор иш болуптур. Ошо 60 миң, 70 миң Оштогу элди кыйнабай, газовый баллон ташысаңар да, ошол саясий оюнга айланып кетпеш үчүн бүгүнкү жанагы турмуштук маселени чечишиңер керек. Жөн эле күнөөлөп Өзбекстан бербей койду, же Россия чече албай атат деген бул анда аткаруу өкмөтүнүн эмне кереги бар? Алган милдеттерин аткарыш керек. Ганзабула базасынан кечээден баштап же Америка аскерлери чыгарыла баштады. Бирок азыр бул жерде кээ бирлер айтып атат, бул жерде Россиянын кызыкчылыгы бар. Анан кээ бирлер айтып атат, Кыргызстандын коопсуздугуна бул өтө коркунучтуу. Дагы сакалчылар келип кетиши мүмкүн деп өткөнчү деп ушундай кооптондулар болот. Деги эле бензин чыгып кеткен туурабы сиздин? Эми бул өзүм баягы согушта айтып калганбы? Орто Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы бул тынчсыздандырып турган окуя болчу.
чоң саясий геосаясаттын негизинде келип чыккан анклав. Албетте армия бул өзү мындай туруктуулук тап келип турган нерсе да. Азыркы күнү Россия эмне үчүн ушул тарапка көбүрөөк көңүл бурат? Бүгүнкү күнү коопсуздук гарантиясы боло турган түркү Россия мамлекети бар. Өзүңөр билесиңер, бул жанагы дүйнөлүк коопсуздук мамлекеттердин ортосундагы мүчөлүк болот, ядерлик кубаттуулугу бар, армия, флот турат. Кичинекей бизге окшогон регионалдык мамлекеттер мындай чоң геосаясаттагы согуш талаш туруштугуна чыдаш кыйын болот. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Россиянын жанагы көтөрүлүп аткан демилгеси Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда ошол өзлөрүнө чек аралаш Казакстан, Россияга боордош мамлекеттердин тынчыраак турганы согушка караганда арзаныраак түшөт. Ошон үчүн жанагы ОДКБ деп бизге 1 миллиард транштарын бөлүп, регионалдык күч кубаттуу жана Министерство обороналарга чек ара маселесин бекитүү эрежесин түптөгөнгө аракет кылып атышат. Бирок аны эле күтүп отура бербей, өзүңөр билесиңер, мына биздин кичинекей чек арабыздын чегинде ошо келип аткан сакалчандар деп айтабыз, башка мамлекеттин, Кытай, араб өлкөлөрүнүн келип аткан адамдардын өтө каттуу калыш керек. Бул жерде эмне шарт менен иштеп аткан маалыматын чогултуш керек. Кайра чыгып кетүү эрежесин түптөш керек. Ошону түптөп көзөмөл боло турган азыркы баягы каттуу коопсуздук маселесиндеги органдар түзүш керек. Эгерде биз келип аткан адам эмне кылып атканын билбесек, бул жерге кандай коомго таасир кылып атканына маселени көтөрбөсөк, албетте жанагындай жаңжал чыгат. Жаман үйдө конок билет деп айтат. Мына мен бүгүнкү күнү айттым, ошо коопсуздук маселесин иштеп аткан күч кубаттар министрликтолору бул жерде эле кызмат кылган жоокерлерди кармабай, Бишкектин коргоо маселесиндеги чегин калтырып, калганын түштүк чек-арага ошол жанагы Аксайга алып барып, эртеңки күнү ары бери каттап өтүп аткан туура эмес таасир кылып аткан элдин агымын токтотуш керек. Бул эми Кыргызстандын чегинин арасындагы ички маселе.